Төлөгөн Андашев бизде конокто. Коюн бузган адамдардан өзүм алып Койло коеюн, сакалчандар деп коеюн. Сакалчандар аркыбыздан конкретно түшкөндөй болгон. Өзү Кыргызстанда чип үзүлгөн. Эч бала жок жетти. Мына шу көпкө таза болгон экен. Мындан да мен деле ошол бизнесмен айрылып атпаймынбы. Ошол кемеде чечендер дейсизби? Отуруп калгам да. Мына келди. Братан, салам алейкум. Келдиңизби? Өзүңүз элдерден кечикпе деп анан өзүңүз кечигип отурасыз. В смысле? Саат 7-ге сүйлөшкөнбүз. Алса 55 мүнөт өттү. Мен өзүм эч качан кечикпеймин. Кечиккенди жаман көрөм. И адамдардан да ошону талап кылам. Ответственность чоң, ответственность и пунктуальность. Биринчи очередь. Таанышсак, саат 6-дан 55 мүнөт өттү. Так 7-ге сүйлөшкөнбүз, а? Жакшы, жаран. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы Москва шаарындагы мекендештер, жалпы айдоочу байкелер. Силерге биз өзүбүз жакын карадан бери иштеп баштаган ушул автосервисибизди сунуштай кетет элек туугандар. Услугаларыбызды айта кетсек, скот развалыбыз бар туугандар. Бул жакта развалмактар, келип койдуруп кетсеңиздер. Анда сырткары проточка дисков туугандар. Запчастьтин түрлөрү бар, майлардын да түрлөрү бар. Коробканын майы болобу, двигательдин майы болобу, баарын алмаштырабыз. Вариатор, робот, автомат баардык түрлөрүн алмаштырабыз туугандар. Свеча, колодка деген нерселердин баардыгы бар. Майлар туугандар. Завод рекомендация берген майлар, качественный майлар. Номерде турган номерлерге байланыша берсеңиздер болот туугандар. Баарыңыздар. Салам алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу Салам KG каналынын катталуучулары, мекендештер, достор, жалпы YouTube көрүүчүлөр. Барыңыздар байкагандай, бүгүн бизде өзгөчө выпуск, өзгөчө чыгарылыш. Москвада, Кыргызстанда, Россияда, аттын кашкасындай таанымал болгон Төлөгөн Андашев бизде конокто. Элдерден чыгып аткан суроолорду сиздерге так жеткирип бергенге аракет кылабыз. Достор, видеонун башында бир нерсени түшүндүрүп кетейин. Мен буга чейин Төлөгөн аке менен тааныш эмесмин, машина алган эмесмин, выкупка дагы, мындайча айтканда бир дагы мамилем жок. Мен просто элден келаткан суроолорду, сөздөрдү ошолордон комментариялайын деп Төлөгөн акени чакырдык комментарийге. Эгер мен берген суроолорго макул эмес болсоңуздар, мага WhatsApp'тан же комментарийден жазып коюңуздар. Экинчи тараптуу планга дагы сөзсүз даярбыз. Баштадык. Төлөгөн аке. Ооба, экөөбүздүн таанышканыбызды так эс айтып берели. Мен көпкө чейин эстей албадым, бирок көрсө биз такси чакырганда бул Марс келип бизди офиске чейин жеткизген экен да. Ошондо таанышып калган экенбиз. Ооба. Сиз эстеп да калган эмессиз аны? Эстеген эмескен, бирок кийин сен айтканда бир элестегендей болдум. Потому что китептер жөнүндө сурап аттың. Мало кто интересуется да, мындай обучение кылып же бир ошо өзү бизде адамдар бир нерсе сурагандан өтө неме кылсак. Мен ошондо кетип атам, за рулёмун да, кеттим, аны айнектен көрдүм, китеп окуп кетти, анан баягы эмеге чейин, Макдональдска жеткенге чейин бир нерсе сүйлөшкө тартындым, потому что китеп окуган адам арка жакта мишент бербейин деп. Анан китептен кийин уже аппликация кылдыңыз, анан ошондо бир баягы Плеханова улицадан наркы, точнее баягы Макдональдс кайсы улица эле? Ошодон наркы кыскасы бир 2 километр аралыгында сүйлөшүп калдык. Ошо боюнча сүйлөшкөн эмесмин. Ошо боюнча мына бүгүн көрүп атам. Төлөгөн аке, биринчи өзүңүздөн сурайынчы. Сизди баардыгы тааныйт, баардыгы билишет, билип жүргөн буга чейинчи. Буга чейин мындай Москваны мындайча айтканда титиретип жүргөнсүз. Выкуп дегенде Төлөгөн десең баардыгы билет эле да. Бирок азыр акыркы бир 7-8 айдан бери жоксуз. Каяктарда жүрөсүз, эмне иш кылып жүрөсүз? Москвада эле иштеп атам. Акыркы жыл 24-жыл аябай кыйын жыл болду. Мен үчүн лично анан жашоодо ар кандай нерселер болот экен. Бизнес дагы бул плавающий нерсе, бизнес кылган адамдар билет. Кыйынчылыктар болуп, ошо проблемаларды чечип жүрөм. А так ушул жерде эле сен кандай тооба кылдым. Жакында адамдар баласын коркута турган болуп калды. Ошо Төлөгөн келет азыр жүрүп жат деп. Эгерде эски видеолорду көрсөк, баягы ошол эле Манасский же дагы башка көп каналдардан видеолорубуз чыгып жүргөн экен. Мен эми бияка даярданып изучать эттим да, бул кийим каяктан болот, эмне иш кылат депчи. Ошол жерден комментарийди окусам, ошо эски видеолор баары положительный. Төлөгөн молодец, Төлөгөн андай мындай деп баары жакшы. Анан жакынкы видео чыкты.
ошол жерден дагы комментарийлер окудум. Аякта уже обратный да. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Эмнеге мындай болуп калды? Эми эл менен иштешкенибизге 2018-жылы бизнести баштагам. 2018 ип ачтым, бирок бул тармакта 2016-дан баштап иштейм. Таксиде. Өзүм таксиде иштеп көргөм. Такси кыласызбы өзүңүз? Ооба, кылгам. Такси кылып көргөм. Бирок Эконом, комфорт, ооба, плюс. комфортто иштегем, бирок ал маалда Яндекс жок болчу, рациялар менен иштейт элек. Рация менен заказ алып. Рация менен? Алло, мурда 2015 анда лицензия деген нерсе жок эле. Обычный машиналарда иштейт элек. Ошентип таксиге келип калдым, иштеп. Просто кандай десем, эми өзүм актагандай болбой эле калайын, бирок по факту как есть сүйлөсөм, машина берип аткан, жаңы алып чыгып аткан маалда жакшы эле болчу, анан кыйынчылыктар келгенде жакшы болуш аста жаман болуш бир баста болду. Мен ушу Иш 3 тамга болду да. Иш опасный болду. өзүм доставкада иштейт элем, бирок сизди угат элем да. Төлөгөн выкуп депчи. Анан живой өзүм негизи 1 жыл эле болуп калды таксиде иштегенчи. 1 жыл болду. Анан таксиде мындай көп деле опытым жок, бирок сизди таксист арабаганда баары тааныйт да. Өзүңүз каяктан болосуз? Кыргызстан. Аксыдан болом. Аксыдан? Түйүм Аксыдан болот, бирок Ошто чоңойгом. Оштон? Ошто западныйда чоңойгом. Кыргыз мектепте окугансызбы? Орусча аралаштырып сүйлөйсүз, орусчабы? Орус мектепте окугам башынан баштап. Ошо. Анан шаарда кыргызча сүйлөсөң непрестижный болчу да. Анан сиздин угушум боюнча охранник менен жүрөт дейт, постоянно охранник болот дейт, бирок охранник көрүнбөйт го охрана. Охрана мындай. Охранаңыз жокпу? Жок, охрана жок. Бир гана охранник бизде Аллах Таала го деп ойлойм. Эми мен охрана жок жүрөм, охрана деген нерсе. Бир убактарда машина базар ачтыңыз, машина базар эмне болду? Машина базар жакшы эле иштеп атты, просто все равно бизде баягы бирөөнүн жериндебиз, анан кичине өзүбүздү алып жүрүштү билбеген үчүн действительно ошонун айынан эле жабылып калдык да. Көп Ал ким адамдар виноват болду ал эмеге? Мен Элдер виноват баягыдай издебейм, угушум боюнча баягыдай мусор болуп, нары болуп, семечка чагышып, ушундай моменттер болду. Андай анча болгон жок. Биздин расчетторубуз машиналарга көп болбой калды да. Көп машина болуп кетти, биз алга даяр болбодук да. Слишком көп адам болуп кетти, анан Кыргызстандагы эле базар болуп кетти. Мен чынын айтсам, өмүрүмдө өзүм көргөн эмесмин андай базардычы. Баягы колго кармашып неме болот экен го. Баалашыпчы. Анан урушуп кеткенде, урушуп атат экен ойлойт экенсиң, көрсө жөн эле баалашат турбайбы ошентип. Эме негизи билесиз да, сиз эми мындай кандай десем, эгер дүйнөдө согуш болуп аткан болсо, согуштун эки түрү болот дейт да. Бирөөсү обычный танкалар менен, оружие менен элдер, экинчиси информационный война. Акыркы моменттерде сиз жөнүндө только негатив угуп калдык, только жаман сөздөрдү угуп калдык. Ошо информационный войнаны сиз жеңип аткан жоксузбу, информационный войнадан? Кандай дейсиз ушуга? Мындайча айткандачы, просто словами сказать, я честно устал уже. Сильно устал. В 23-м году у меня семейный проблемаларым болду. 23-жылы анан кичине өзүм слабизна бердим. 24-жылы банк менен проблемалар башталды. Банктын системасын айтып берсем, мындай жөн эле сөз менен айтканда, банктын иши бул биздин акчаны алыш да. Бизнестен эле адамдардын азыр мына көрүп атасыңар, ипотекалар канча процент болуп кетти. Просто актанычтан эмес, эми просто как есть да, банк. Азыр машинаны штраф кылып эле пени эсептеп, банк менен өтө катуу так иштебесең, өтө опасный. Мен азыр өзүм опыт болуп калды. Мен азыр өтө катуу кыйналган маалым болуп атат азыр бизнесте. Бирок өзүм үчүн опыт алдым. Опыт алган эмне банк менен иштегенде өтө катуу иштеш керек экен. Катуу деген так иштеген. Бирок так иштеп биринчи эле негативдерден мен алып баштадым. Эмнеге дегенге биринчилерден болуп мен баштадым. Ошо такси тармагында выкуп берип, ошо видеолор чыгарып, ошон үчүн да менден көп адам айланып кетти да. Мисалы үчүн 300 эле машинам болсо, бирок ал 300 машинаны миңдеген адамдар айланып миништи да. Анан арасында жакшы көргөндөр бар, жаман көргөндөр бар. Мен аларды осуждать эте албайм. Ар биринин өзүнүн ою бар. машинаны сиз алып койдуңузбу же банк алып койду? Ошону айтпайсызбы? Машиналарды мына июльда
башталды. Мурда мен өзүм алат элем. М. Эми система менен иштеген үчүн Өзүңүз алып коюп ооба бир нарушение Поиск алып менен коюп койдуңуз. алып жаман условияны бузган адамдардан өзүм алып башка бир жакшы водительдерди издеп берет элем. Бирок июлда ушундай ситуация болду. Бир ондой машинам, ондон ашык машинам Кыргызстанга угон болуп, голосойлорду кошуп койсом болобу, мындай өтө начар адамдар бар экен, ушундай жаман ойлор мененчи. Өзүн ойлогон ошол адамдар машинаны урдап Кыргызстанга качып кетишти. Ошол маалда башталды. Эми мындай да, менин билишим боюнча любой паркта лизинг менен иштегенде любой паркта недостачалар өйдө төмөндөр болот да бизнесте. Анан меникиндей бизнеске эми чынын айтсам, меникинде оборотко 4 миллион мындай күлкүнүчтүү эле акча болчу да, чын. 4 миллиона долга было, 4 миллиона это легкие деньги были. Легкие как имеется в виду, я мог просто даже өзүм минип жүргөн Мерседесим болуп койсом эле токтоп тура турган нерсе болчу да, бирок алар Россияда жашаган үчүн, Россияда ар кандай ситуация болуп, закондор алмашкан үчүн ситуация алмашып влиять этти деп ойлойм. Он машинаны булар причина кылып туруп эле бир күндө 56 машинаны жыйнап Альфа лизинг Банк алып койду, 56 машинаны. Анан ошол нерседен бүт кызык нерсе башталды. Соттошуп, соттон 4 миллион ошол карызды судебный приставка өткөзүп, переслать этип койду. Запретке кирип калды 4 миллион. Азыр пени-сенилер менен 4,5 миллион болуп кетти окшойт. 4,5 миллион болуп, азыр ошонун артынан ошол повлекло да, вот биринчи баягы батакта экен да, батып калдым, бир бутум батып кетти, анан ошентип эле акырынан эле өзүм билбей эле кантип эми батып кеттим. элбиз элдерден угабыз, аяктан угабыз, интернет деген бар. Ооба. Сизге эми улутун конкретно айтпай эле коеюн, сакалчандар деп коеюн. Сакалчандар аркыңыздан конкретно түшкөн деп болгон. Бул канчалык чын? Да, бар ушундай тема. Буларды ким дайындайт, сакалчандар? Кече жакында болгон нерсе, ошо биздин өзүбүздүн эле кыргыз водительдерибиз алып келип аябай ит мышык болуп кубушуп жүрдүк. Катуу эле талаш болду, катуу эле Сакалчандар мененби? Алардын требованиясы кандай? Эми мен мындай эле айтайын, алар биздин водительдерди ойлоп же мени ойлоп келген жок да. Алардын өзүнүн интереси бар. Мен ойлойм, адамдар түшүнөт, алардын өзүнүн интереси болгон үчүн келишкен. Айтпайсызбы, эмне деди алар келип? Эми короче, бардык нерсе келип только сомго такылат да. Сомго такылат. Биз угушубуз боюнча баягы машинанын жарымын бизге бер, анан ар кандай нерсе болду. Ар кандай нерсе болду, бирок мен совестим бар эми, мисалы үчүн өзүм чечим чыгарам да. Мен ушул жашка чейин келип өзүм чечкен вопросторду, проблемаларды өзүм жетишип кылып келген үчүн өзүм ойлонсом, мен Кыргызмын, Кыргызстанга бара турган адаммын, анан жүздөгөн водительди жөн калтыра албайсың да. По-любому Кыргызстанда көрүшөсүң, анан аларга бир нерсе жетпей калышы мүмкүн, барбай калышы мүмкүн, андай ситуациялар да башыман өткөн. Анан ошон үчүн эми макул болгон жокмун, короче. Талаштык. Ачык эле айтсаңыз, мына мемелер сакалчандар келип машинаны жарымын бизге бер, анан жарымыны өзүң ал, анан ошентип бүтүрөлү деген сөздөр болду. Ошондой оюң боло турган болсо, давай бирге ушундай токтоп таштайбыз, бардыгын токтоп таштайбыз, мынтебиз, антебиз деген предложениялар болду. Сиз ага макул болгон жоксуз. Жок. Эми дагы бир голосовойуңуз жүрөт, Ташиевдин баласы менен таанышмын дейсизби же Ташиев менен таанышмын дейсизби? Чистый провокация болду да. Чистый провокация болду. Мен бир бала менен жакшы сүйлөшөт элем. Анан ошол бала пайдаланып ошол нерсе менен мындай эми провокация кылып мени жаман көрсөтөм деп кылды да. Эми мен азыр голосойлорду уктузам. Вообще эле таң кала турган нерсе деп ойлойм азыр. Мен башынан коюп берейин анда. Муну кыргыз номерге өткөрүп, Казакстанга барып пулдап, бүтүргө турганын бүтүрүп, сагана капят таза колго жетти, мыналчы. Өзүм Кыргызстанда чип үзүлгөн, эч бала жок жетти. Мына шу капят таза колго жетти. Муну коркпой кыргыз номерге өткөрүп, базарга чыгып, шашпай урат элек да мунучу. Мен жанына жүргөн ойлойм. Ушулар урабыз ака. Ушулар ургандар менде да. Буну селдетпесек, акча болбой калды, эртелетип.
төлөгөн көз чачырап турган маалда барып бир капят туруп келиң. Колдон келсе экен уруш керек. Сиз айткандайчы бул уже карьерасы токтой баштады окшойт бул баланы. Ар кимден маалымат угутам. Вообще Москвада эмес экен азыр. Анан мына именно Мен мына ушул жерде бака ар жактан сураштырып бирип тактап аткан себештен кийин соңку экөөбүзгө бүгүн баягы төлөгөн менен талаша турган күн экөөбүздүн башыбызга келет да. Чтобы ошонун слабость жагын көп жагын пайдаланып билип калышыбыз керек да. Ошо слабостунан кармап бирөө мынаны карабайсыңбы? Неме? Жакшы төлөгөнгө чалып түшүндүрүп, төлөгөн алчу окуп туруп мен жана өткөндүм баары. Эме кылын. Жакшы дуа кылып туруп эми ака. Ушинтип өткөрүп берип, баалап берип, ушуну алып алайлы эми ака. Булар кимдер? бул менин водительдерим. Аттары ким? Таштан деген бала. Таштан? Менден Таштан машина алган. канча жашта? Менен тең болсо мен- керек. А, Менен тең болсо керек. Таштан байке, видеону көрүп атсаңыз, WhatsAppка жазың, сиз менен да интервью кылганга даярбыз. Ооба, көбүнчө блогерлер мындай ушундай ачык чыгарыштан коркот экен. Эми мисалы үчүн мен деле азыр карталарда как есть ачып атам да. Как она есть? Как она есть. Мындай буга чейин эч кимдин бетин ачып же мындай айтып кылган эмесмин. Просто кече слишком провокационный видео тартып коюшту. 250 адам деп, ал нереально да, ал калп. Мен водительдермен сурап көрсөң, бир 100дөй эле бала алган азыр. Ошол 100дүн арасынан бир 30 адам действительно ошол тарапка өтүп, провокацияга эми бир 5-6 бала бар, ошолор арасынан баягы зорго эле жүргөн. Машиналарды алдырып койдук действительно, ал чын. Машиналарды алдырып койдук. Бирок чечиш керек да, мына карапчы. Бир жерде бул жерде мени крайний кылып бербестен, мен деле ошол водительдердин катарындамын да. Мен деле ошол бизнесмен айрылып атпаймынбы? Ошол кемеден машиналарды алдырып атпаймынбы? Корабль бирдин. Алдап кетишти. Банк мисалы сурайт да, бул таштан алып кеттиби, азамат алып кеттиби, тиги алып кеттиби? Биз ИПшниктер бүт мойнубузга алабыз. Заявление жазганда банк мошенничество деп сага жазат. Сен кылдың, сен жооп бересиң. Бүт сен карыз болосуң. Соттогону да сен соттолосуң. А баягы сакалчандар менен чир кандай бүттү анан? Же азыр дагы до сих пор преследуютпу? Жок, бүтүп калды ал. Бүттүбү? Эми ситуациянын чыгышын кандай жол бар? Эмне предлагать этесиз? Азыр бир эле вариант. Мен айта турган нерсем, бирөөгө обращение кылып, бирөө аркылуу бүтүрөм деген адамдар ошол тармакта, ошол өзү тандаган жол менен бүтүрө берет. Токтоң, сөзүңүздү бөлүп койдум. Мен угушум боюнча элдер азыр посольствого барып жазышыптыр. Анан азаттыкка кайрылышыптыр. Дагы башка Азаттыктан блогерлерге кайрылышыптыр, ушундай. Менин билишим боюнча, если чет өлкөнүн, мисалы үчүн именно Россиянын жарандарын ушинтип интервью кылып же болбосо эмнеси кыла турган болсо, за это есть уголовная ответственность. Канча чын экенин билбейм, бирок билем да. Анан Азаттык берүүгө аралаша албайт. азаттыктар, мен российский гражданин, эми мындай да, по закону карабай эле, мындай. Как оно есть? Биздин мен кыргызмын да, мындай кыргызча сүйлөшкөндө. Ал водительдерди да туура түшүнөм. Туура түшүнүш керек. Айтып атпаймынбы, манын алгырды бирөө ошол машина менен акча табат эле, башка кылат эле. Бирок менин суранычым, эки жактан караш керек. Мени да угуп көрүш керек. Кандай ситуация болду? Эмнеге ушинтип ушуга келип калдык? Бул мен атайын кылган нерсе эмес. Көп адамдар сөз чыгарып атат мындай да. Төлөгөн атайын кылды буну, анан миллиондорду басып алды. Азыркы июльдан баштап бизнес токтоп, платеждор болбой калды. Менин наным ушул болчу да, ушу менен акча табат элем. Ошого азыр өзүм ушундай состоянияда турам, бирөөгө 100 000 акча карыз болсом, 100 000 акча бере албай тургам. Эми бар нерсени айттым да. Жанымда жүргөн досторум, жанымда жүргөн ака ука дегендер эч ким болбоду. Ошолор кандай кандай? Жакын. Сизди баягы видеого тартып жүргөндөр, баягы офисиңизде отурган балдар, аз эле адамдар калды. ошо машина базардан ары бери кылып жүргөндү көрөт элек да, ушу билет элек. Постоянно көрүнүп калат эле да, YouTube'дан видеодон, анан ошолор бирге жүрөт экен. Ошол балдар кана? Ошо офисте иштеген, баягы секретарь болобу, ким болот? Башынан айтсамчы, мындай да. Биз 2019 зал ачканбыз. Зал? Спорт зал ачканбыз ошо Москвада. Анан ошол жерде команда түзүлүп иштеп келгенбиз да. Азыр барбы? Зал азырда чейин бар ооба. И ошол жерден чыкканбыз.
балдар менен бирге иштеп, ошол балдар эле калды жанымда. Калгандары баягы кийин пайда болгон роднойлор, близкийлер, Залдагы балдар эч ким спортсмен балдарбы? жок. Баардыгы ошолор калды. Баягы ошолор сакалчандар жанымда. менен жолукса болбойт белеби? Жок. Мен ойлойм, бизнес менен спорт менен. Спортду эч качан аралаштырбайм. Мен мисалы үчүн брачкаларым деле 40 бала бар эми, барып мынтип беребиз, антип беребиз, чечишебиз. Мен эч качан спортсмендерди аралаштырган эмесмин. Аралаштырбайм дагы. Мен уже ал возрасттан өтүп калдым. Алар мен спортту кылган адам түшүнөт, спортсмендердин жашообу башка. Оюңузга келбеди кыскасы, баягы сакалчандар менен Мен биякта ушунча спортсмендерди. поддержка кылып келгенмин балдарды. Аларды көргөн адам түшүнөт, алар характер менен өзүнүн ошол анча кылбаган адам нерсени кылып, жумуштан чарчайбы, башкадан чарчайбы, квартплатасы жокпу, келип ошо залды кылып, ошо менен жашаган балдар бар. Эми ол эки башка нерсе да. Чайдан чыгып Просто кетти. кечеги видеодо дагы бир ошо залдагы балдарды айтып неме кылыптыр. Эми айтып атпаймынбы, 19-жылдан бери бирге жүрөбүз, родной болуп калганбыз, бир тууганыңан дагы көп көрөсүң, жакын болуп калгансың, переживать этет. Бирок мен аралаштырбайм. Аралаштырбагыла деп дагы суранам элдерди. Эме машинаны Кыргызстанга алып барып, же болбосо биякта союп сатып, ушундай кылгандар дагы жок эмес. Ошолор да Кече видео тартылганын арасында именно мен четко билем, Кыргызстанга машиналарды алып барып коюп туруп, анан ушинтип баламы тетип аткан балдар бар. ким деген аттарын айтып эле койбойсузбу? Аттарын айтпай эле коеюн. Ошо видеодо. Бирок билем мен, ооба, өздөрү үчүн билет. Мен айтсам, бул видео мен үчүн актануу да эмес да. Просто айта турган нерсем, мен күнөөлүү болсом, мен күнөөмдү мойнума алам. Эч нерсе жок ал нерседечи. Мен ушул жерде ката кылдым, мен ушундай неправмын деп. Бирок алдабай, как есть сүйлөгөнү аракет кылыш керек да. Мисалы үчүн, мына Кыргызстандан аттуу баштуу спортсмен балдар бар, брачкалар чалып сурангандан бир балага жолуга коем. Чечендер менен ушинтип талашып, урушуп, качып жүргөн маалда эч ким менен жолукпай, эч ким менен сүйлөшпөй Чечендер дейсизби? отуруп калгам да. Кыргызстандан ошо бир брачкалар сурангандан анан бир балага чалып туруп, Айжигит деген балага ошо именно ошого жолугуп атпаймынбы, эч кимге чалбай, лично өзүнө чалып бир жерде жолугушабыз деп барып жолуксам, эми азыр ал бала айтып атат, мен кылган жокмун деп. Эми кантип мына мисалы үчүн мен ошо өзүм менен жолугуп атам, эч ким билбейт. Барып туруп, жолугуп туруп, экөөбүз сүйлөшүп атсак, аркадан эки бала, алдынан эки бала келип уже башталып атат да. Элди урушуп тутушуп кетип калдым менчи. Анан айта турган нерсем, предательство бул жаман опасный нерсе да, эң эле опасный нерсе. Ошол андан көрө толпа болуп кармап бир жерде салып, союп, бычактап, өлтүрө эле албасачы, уруп кеткен жакшы, чем предательство барганда. Эми ачыгын айтканда буга чейин көп видеолор чыккан сиз жөнүндө, көпчүлүк блогерлер тартып кеткен, баары билишет. Бирок ошо иштер кандай бүттү? Мисалы Марат Исаев, анан башкалар дагы чыкты эле го. Ошолор кандай бүттү? Алар ал маалда жумуш более-менее жакшы эле болчу да. Просто ката кылган адамдарды ошентип тартылып чыгат эле, бирок Кайсы случайда алып коесуз машинаны? Же банк алып коет, кандай случайда? мен өзүм алган маалда, эми мындай да, жоопкерчилик менде да. Мен мурда эмнеге машина алып элем? Бизде кыргызчылык жок, система менен иштейбиз. Путевой лист алыш керек сөзсүз. Путевой лист жок болсо, өзүңөр билесиңер, машинаны экиге алып коет, штраф келет. Мен көп машиналарды алдырганда, менде көп машина болчу да. Даже мади проверка назначить деп. Ал мисалы үчүн бир таксистке керек эмес да. Өзүнүн ишин кылып жүргөн, штрафтарды төлөп жүргөн балага ол проблемалар керек эмес. Проверка маалында лицензияларды токтотуп коет, бардык машиналарды. Сенин атыңда канча машина болсо, ошонун баарын токтотот. Анан иштей албай калсаң, билесиңер, сен деле таксиде иштегенсиң, 3 күн иштебесең ачыкка каласың, туурабы, Москвада. Эми ошол нерселерди алдын ала биз караш үчүн деле нан жеп атпайбызбы ошодон? Ошого карап, ошол маалда строго карап келип аткан маалыбыз болчу да, алып машиналарды токтотуп, безответственный адамдарды жок кылып. Команда более-менее перилип калган болчу, просто акыркы күндөрү баягы жаман ой адамдар келип, бузуклар келип, ошо машиналарды окупадыңарбы, алып кетип калабыз, анан сатып беребиз, анан минтип беребиз деген адамдар жаман ойлор менен келип бузулуп кетти. Мен бирөөлөрдү күнөөлөп, ушунайынан болду дебейм. Мен Алла Таалага ишенем. Бул жерде өзүңүздүн ответственность дагы бар да туурабы? Мен өзүмөн издейм биринчи очередь катаны. И бир нерсеге ишенем, все по воле Всевышнего. Это все предписано, значит, так должно было быть. И мен ойлойм, ошо сыноонун достойно
жеңип көтөрө билиш керек. Бирок чын 24 жыл өтө катуу кыйын жыл болду. Канча машина эмеге Кыргызстанга барып союлуп кетти? Союлгандарын билбейм, бирок мына кече ошол ситуациядан кийин 28 машина границадан чыгып кеткенин мен точно билем. Границадан алып кетип калыштыбы? Мен до сих пор заявление жаза элекмин, ишенесизби? Заявление жасаңыз эмне болот? Заявление жасаң суракка тартылат да любой адам. Мен ойлойм, бул алып чыгып кеткендердин дагы өзүнчө себептери бар. Потому что биякта көрүп атат да, биякта өрчөй Мен болуп сиз атат. айтайынбы? Какой привет, такой ответ. Мына кечеги кылган нерседен кийин, если заявление жазылды, мен да заявление жазам. Мен мисалы үчүн ошо адамдарды алып келишип, бирөөлөр менен келип кирген видеолоруна чейин бар эми. Чын Кимге отделге жазасыз? барсам, Баягы Кыргызстанга алып кетип калгандарга отделге кирсем, мени алып барышты, ошо чайканага киргенбиз, тамакиге кирип отурганбыз да, эми сүйлөшүп. Бүт полный видеолорун фиксация кылып алып туруп, жаз деп мынтип неме кылганда жазбай койдум да. Эми давай решим, эми все-таки мусульман деп. Бирок азыр ушундай болуп калды, мен деле эми менин да үй бүлөм бар, бала чакам бар. Уже 37-ге жетти мынакей. Эми ойной турган мал эмес азыр. Азыр бир туугандар бири-бирине ушундай болуп атпайбы? Мен тоба кылдым да кече жакында бир ситуацияны өттүм, даже эрди катындар соттошуп. Ошто эми андай нерсеге баргым келбейт. Мен айта турган нерсем, машиналарды алдырдык Альфа лизингке. Бирок анын еще жыйынтыгы чыгып элек да. Банк еще жыйынтыгын айта элек. Мен юрист жалдаганмын, юрист иш кылып атат. Да бир жолу айтам, ким азаттыкка обращение кылган болсо, азаттыктан барып чечип ала берсин, мага экинчи келбесин, мен аларга только сот аркылуу. сүйлөшпөйсүз. Жок, сот аркылуу мыйзам чегинде любой менен чечишебиз. Даярмын. Берки сакалчандар сакалга жолугат эми. Эми ким каяка барган болсо Сиз дагы арыз жазасыз. Мен мындан ары ушуну чек көрөм, бирок азыр арасынан водительдер бар. Мен ошолорго ыраазычылыгымды билдирет элем. Өз ишин кылып, мени түшүнүп, хотя бы чалып ден соолугумду сурайт. Чын азыр кыйналып аткан малым, ошол малда сурашып неме кылып турушат. Мен связдамын, Москвадамын. Көп эле айтып атыптыр, кечке бирөөдөн окусаң, сизди качып кетиптир деп турган. Биякта экенсиң. Мен Москвадамын. Ушул жерде эле иштеп атамын. Эч жака качпаймын. Мен бул айттым го, Алла Тааладан келген суноо каяка качып кыласың. Муну даярмын, акырына чейин бүтүрөм по-любому. Эң эле худший нерсеси вариант болбой калса, мен первоначальный взносторду бардыгына кайтарып бергенмин, даярмын. Итип айтам го, ошо именно күткөн, мени түшүнгөн адамдар. Мен эми чынын айтайын, видеону көрдүм. Баягы аудиозаписти дагы уктум. Элдер да туура түшүнөмүн, потому что алар дагы 120 миңден 130 миң, 200 миңдей канча өзүнүн пункттарын выполнять этип бардыгы төлөп келген. Ооба. Бирок төлөп келип эле ортосунда машиналары жок калды. Анан айла жоктон ушундай шарттарга барышты. Уюм жок да. Анан айтып атпаймынбы, мына бир чычка корону булгайт деген эле ушул болду да, мисалы үчүн. Чекеден машиналар кетип баштады. Мына азыр карашып отсаң, К5-лар кетип баштады. Бул К5-лар вообще башка лизингден бири-бирине тиешеси жок. Бирок бизде билесиңер мындай самоуправство деп коет орусчачы. Өз жеке жыйынтык чыгарып коет да. Анан ушундай адамдардын өз жеке жыйынтык чыгып туруп эле шак Кыргызстанга же бул жака кетип калат. Ал кантип кетет Кыргызстанга? Баягы эме банк карабайбы, баягы чип койбойбу? Биздин чегара ачык го. Анан банк айттым го, банк мисалы үчүн таныбайт, ал таштаган жигиттер таныбайт да. Ал мени тааныйт. Мен чалып банктан сурасам, айтат, сен жоопкерчилик алгансың, биз сенден талап кылабыз. Границада типа коррупция бар дегенде айтасызбы, мындай эле? Да, любой машина чип берет. Чип болсо да, болбосо да. Анан банк сизден сурай берет. Ооба да. Аларга баары бир алар машинаны издейт. Эми мен заявление жазсам издейт дечи, бирок совместно банк менен. Бирок банк менден талап кыла берет да. Мен баягы видеону көрдүм, анан ошодон кийин анан сизге чалдым. Бардык сөзү менен эми алар да туура түшүнөмүн. Алар да өзүнүн эмелерин выполнять этип акчаларын берип, нормальный төлөп жүргөн. Просто мындай болду да, мен анан айтпай. кечип барам. Анан кийин бир эле жерине макул эмесмин, бир эле жерине баягы акырында бир аксакал сүйлөптүр, баягы ата энеси кандай баланы тарбиялаган. Ошол жери бир аз эме болду. Мен ошолорду ордуна коюп көрдүм. Мен мындай дебесем керек эле. Так ушул жери эле туура эмес болуп калыптыр. Так туура эле алар дагы акча төлөп жүргөн да, алар машинасын башкалардын эмесинен ушундай болуп атат.
айтайын. Просто мен айта турган нерсем ошо ата энени аралаштырбаш керек. Мени сөксүн, мени урсун, наша кылсын, бирок ата энеме рахмат ушунча чоңойтуп, ушул даражага чейин жеткизип койгон. Эми биз чоңойгондон кийин өзүбүз выбор кылабыз да, туурабы? Ал чоңойгондон кийин сен 18 чыккандан кийин ата энең сени ушунча чечпейт го. Мунага үйлөн, мынаны кыл, мынаны кыл деп. Мен өзүм ишимди өзүм калоом менен ушинтип баштап болдум да, мисалы үчүн. Ата энем ни при чем берди? Ал туура эмес деп ойлойм, мен любой эле туура эмес деп ойлосо керек, эми нормальный адамдар. Мен кылган нерсеге ата энем жооп бере эле. Ситуацияны эгер ошол вадитлерди орундабаганда сиз кандай кылат элеңиз? Биле албайсың да. А? Биле албайсың да. Бирок айтып атпаймынбы, мен деле аларды түшүнөм. Анда мындай суроо болду да, берейинчи. бу жерде бардыгы эле күтүп келип атты, связьда болуп аттык, сүйлөшүп аттык. Просто баягы бирөөлөрдү аралаштыргандан кийин эле ушул нерсе башталды да. Бирөөлөрдү аралаштырып башталды. Анан кандай десем, уже адамдар дагы баягы сөз жаман го, ушак болуп туруп эле бардыгы сомнение башталды да. Переживать этишип элечи. Анан, конечно, ар ким ар кандай ход кылат. Ал ар бир адамдын өзүнүн укугу бар. Негизи баягы выкупты жашнакай бүтүрүп, өзүнүн атына өткөрүп, же болбосо сиздин атыңызда туруп, ушундай машиналар дагы барбы? Мен ушу иштегенден баштап Канча машина чыкты? канча жолу чыгардым, бирок мындай да, негатив жаман жакшы нерсе да, ушакчы. Азыр мына биздин тартып аткан видео ошончолук хайп албайт, чем водительдер тапкандачы. Лучше найти виноватого дегендейчи. Эми понятное дело, мындай да. Канча машина чыгарып бердим мен. Мен өзүм лично эсептеп айтып берсем, 80ден ашык машина точно өткөзүп бердим. Машина кылып койдум. Канча дагы эми аракет кылам, азыр дагы 47 машина бар. Ошолор дагы колун өткөзүп, колдоруна күчтөрүн тапшырып, документтерин алып бергенде аракет кылам. Оюм ошол эле. Мен эч нерсе жок кылсам да айткам, мен ушул нерсени өзүм баштагам, эч ким поддержка алган эмес. Өзүм бутуна тургуздум, ушул бизнести чыгардым. И дагы тургузушка кудуретим жетет. Мен ойлойм, бул сыноо, бул өтө жакшы сыноо, опыт. Для меня это очень большой опыт. Бирок сизде план бар, ситуациядан кандай чыгыш? План бар. Ошол план менен эле иштеп атам. Акыркы ошол. Айта аласызбы кандай план? Сотко бердим бакта. Сотко берип, мен өзүмдүн мага караштуу нерсени алышым керек. Алгандан кийин адамдар менен кутулушум керек. Ошол самый главный план ошол. Мен нолдон баштап алам кайра. Нолдон баштап алам. Баштабайм дейсизби? Баштап алам дейм. Баштап алам. Мен опыт кылдым буну. Мен ойлойм, только слабый человек откажется, да, там, скажет, все, на этом у меня не получилось деп. Мен бирок көп бизнес кылгам, кальян иштеткем, цветочный магазин иштеткем, кафе иштеткем, көп нерсе, шаурма. Мына ушул убакыттан видеоду пайдаланып, жаныңызда жүргөн балдар каяктагыларын айтып койбойсузбу? Кимдер эле ошо? Жанымда жүргөн балдар. Сизде постоянный оператор, ошол жерде офисте иштегендер, башка поддержка кылып сизден пайдаланып жүргөн балдар болсо керек эле, баягы хайп маалында. 2000 кайсы жылы, 2019бу, кайсы жылдары төлөгөн дегенде бар эле ушул жака немеге барыпчы, баягы машиналар турат эле баягы эмеде парковкада. Мен эми только YouTube'дан көрөт элем, өзүм доставкада иштейт элем мындайчы. Доставкада иштеп, бирок такси баягы рекомендацияга чыгып турат эле. Мындай да. Бар, ар бир адамдын өзүнүн жашоо бар да. Туурабы? Азыр ушундай жашоодо жашап атабыз. Ар ким өзүнүн жашоо менен жашайт. Менин жашоом менен бирөө жашабайт. Мен ушунчалык адамдарга кызыкмын, билбейм эми. Менин жашоом ушунчалык кызык. Ооба, мен ачыгын айтам, мындай хайп болуп эле ишнесиз. Эми жаныма бир блогер алып туруп эле ошо реалити шоу кылып ала турган болдум акыркы күндө. Просто мындайча айтканда, бүгүн видео тартылат, бир жума хайп болом, баары бир ар ким өзүнүн жашоо менен жашайт. Туурабы? Ар ким өзүнүн жашоон кылып кетет. Азыр ушундай жашоо болуп калды да. Просто YouTube чыгып, хайп чыгып, хейтер деген нерселерди эми билип биз ушундайдан унутабыз да. А так мен намерениям жакшы, жакшы эле жака бүтүрөм деген оюм бар. Иншалла. Только Аллахтан тилейм, дуа кылам. Ошо водительдердин кандай болсо да көңүлүн алып, может полный восстановление кыла албасам дагы бир колумдан келишинче восстановление кылып ушул ситуацияны бүтүрүп чыгып кеткенге аракет кылам.
Түшүндүм. Чынын айтсам, жарымын түшүндүм. Эми жарымын мен баягы ичиге кирбегеним үчүн аны толук билбейт экенмин. Бирок бияктан баягы видео чыгып аткан, анан сизден эме кылып жүргөн водительдерди дагы туура түшүнөмүн. Потому что алар дагы төлөп жүргөн 3 жыл төлөдүбү, 1,5 жыл төлөдүбү. Бул жерде бир эме Бир чечим нерсени керек айтып экен да. берсемчи, азыр эми туура эле элдердин күйгөнү туура, бирок реальность бар да. Реальность деген эмне? Мен 1,5 миллион өткөзүп койдум, анан мен мынча кылып койдум. Вы должны понимать, что эти деньги платили мы в банк. Мы в банке, биз банктан алганбыз машинаны. Мен аны чоң атам сатып алып берген жок, же бир адамдардан алып туруп иштетип анан кайра сатып берген жокмун банкка. Банк алып берди бизге условияларды аткаргыла, биз өткөзүп беребиз деп. Арабызда ушундай ситуациялар болуп, мына болбой калды, банк кайра алып койду машинаны. Мен алган жокмун аны. Төлөгөнү алдап кетти, алып кетти дейт го. Мен лично алган жокмун бирден машинаны. Мен наоборот өзүмдүн машиналарымды колумдан келишинче таратып бердим. Бул дагы оправдание эмес, мен сага айтам да просто. И мен деле бу жерде водительдер катары эле пострадавшиймин да. Меня просто отуруп калдым да, короче. Просто отуруп калдым. Ну, это бизнес, это работа. Я теперь сделаю выводы. Дальше уже по-другому буду работать. Более опытный болуп. Түшүндүм. Эми мен өзүм бере турган суроолорго жооп алдым. Биринчи суроо эми ким Москвада охрана менен жүрөт дегенде, ошону угат элек да эми. Охрана менен жүрбөйт экенсиз, машинабыздарды түшүндүм. Анан бул ситуацияны чын айтсам жарымын түшүндүм, жарымын түшүнмөдүм. Мен түшүнүгүм боюнча бу жерде анча мынчасы баягы төлөй албагандар же болбосо эми бир ондой машина Кыргызстанга чыгып алып кетип калыптыр. Алып кетип барып союп сатабыз, запчасть кылабыз же жарым Москвада сатыптыр. Анан ошолордун артынан бияктагы нормально төлөп аткандар страдать этиптир. Анан спрос сизден болуп атат экен. Мен өзүм жашоо менен жашайм. Бирөө менин жашоом менен жашабайт. Бирөө менин проблемам кызык эмес. Уже көрдүм, жанымда жүргөн айттым, досторлорум, башкаларым жок, эч ким жардам бербей эле өзүм жалгыз калып кеттим. Бир баштаган аз эле балдарбыз, ошо залдан чыккан. Ошол эле родной адамдарым калат экен, акыры бир тууган болуп калган. Башка эч ким эле жок. Көбүнчө айтам го, биринчиден мен ошо водительдерден чын жүрөктөн кечирим сурайм. Эмнеге дегенге ответственность менде болчу, действительно. Мен карашым керек болчу, мен ошол команда болобу, башка болобу, ошол нерсени катуу алып кетишим керек эле. Бирок мен айтарым, свой совет ошо чоң парктарга көп машина алганда биздикилер менен иштеш кыйын экен, көп адам менен иштеш кыйын экен. Мен деле биринчи жолу иштеп жатам. Эки дос иштесе кээде акчанын айынан урушуп кетет. Бир туугандар урушуп кетип атат акчанын айынан. Эки дос тең. Ооба, ошон үчүн 300 адам менен иштедим. Для меня опыт. Я не смог, не получилось. Я искренне сожалею об этом. Действительно айтам, мен барлык водительдерди туура түшүнөм. Потому что алардын деле ою планы болгон. Менин деле планым болгон, жакшы пландарым болгон, дагы да чоңое турган, дагы колуман келсе жардам бере турган пландарым болгон. Бирок келип туруп мени крайне кылган, мени күнөөлөп, анан мени өлтүрүп, жаманаттуу кылып. Билбейм эми, конечно, ар ким өзү үчүн өзү жыйынтык чыгарат, өзү каалоондай кылат. Мисалы үчүн мына айтып кетсем, Султан деген бала бар, бизден алган, Альфада иштейм, анан кайнатам УКМБда замначальник, анан мен антиүрем, тигинтиүрем. Өзүңөр тоскоолдук кылдыңар да, мына кечке эле иштейин, ушу бир жерден акча келиш керек, аракет кылып, ситуациядан чыгыш керек да, аракет кылып, бияка алайын десең, бутуңан чалып эле турасың. Дагы азыр бул видео менен дагы тоскоолдук да мен үчүнчү. Билбейм, эми качып эле кетишким керекпи, билбейм. Анан Таштан деген баланы айтарым, эми Алла Таала көрүп турат. Бирок ушундай нерселерди кылган Камчыбек Кыдыршаевич видеону кокустан көрүп алганбыз, шок тең. Жок, мына кыргыздарда айта турган нерсем, өзүңөр машиналарды алып качып Кыргызстанга. Бул кылмыш да эми, мисалы үчүн, туурабы? Машиналарды урдап, анан аякка алып барып алып. Алар угон болуп калат да. Эми угон да, конечно. Алып барып алып туруп жөн эле калып кетет деп ойлосоңор, туугандар, мен ойлойм, Кыргызстандын эле органдары
жакында подключаться этип карап баштайт го дейм. Мисалы үчүн мына ошол султанды сүрөтүн жөнөтөм, коюп койгула, караштырып көргүлө, ошол чындап эле ошондой бир провокация кылган адамдар да просто айжигит мисалы үчүн ошончо адамдар ошо сен үчүн суранып неме кылып атса, азаттыкка сен чыккансың билем, азаттыкка чейин чыгып, азаттыкка чыгып эми мени жамандаганыңардан билбейм проблемага кандай жардам берет. Кайра адамды чөгүп атканда башынан тебелеп баткакка бокко тыгып жок кылып аткандан көрө кичине бир кичине болсо да бир мындай түшүнбөгүлө майли сөккүлө урушпа, бирок бир выход тапканга аракет кылсак биргелешип ушул нерседен эле чыкса болот деп ойлойм. Бул нерседе эле бардык нерсе атайын кылып бир нерсе болбойт да, бул бүт нерсе ушундай болуш керек экенин Буга чейин азаттыкка чыккансызбы? жок, азаттыктан чалып бир интервью алды бир кыз, анан дагы бир башка супер инфо деди бир нерседен чалды. Эми мен коркпойм чыгыштан. Чыга бер уже видеодон чын уже көрүнүп калдым. Просто я к тому, то, что нужно искать выход. Лучше вместе нужно искать выход. Дагы толтура балдар бар, которые вовремя не платили. Я имена ваши называть честно не буду. Я просто на кече провокационный видео болгон үчүн эле обидно болгонум. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп койдум. Дагы бир суроо бере алайынчы. Жана видеоңузду көрдүк да, баягы 15 машина, 16 машинаны төлөгөнгө обязуюсь деп айткан экенсиз. Ооба. Ал Ал эмне машиналар водительдердин өздөрүндө. өздөрү айдап банк жүрчү? менен сүйлөшүп атам, мен ошо документация алышым керек. Просто бул жерде мындай болду да. Башка машиналардын айынан ошолордун да документациясы айтып атпаймынбы, бирөө жакшы минип жүрсө, ал идеально чыгып кете албайт экен да, если биякта бирөө булгуп атсачы. Азыр ошол мына именно ошо Таштандын кабалына 3 ай 4 ай болду төлөй элек. Ошонун машинасы дагы бир 2 кабал бар, ошолор төлөбөй 2 айдан бери жүрөт. Кече офиске келсе укам сураган экен, канча ай болду төлөбөгөнүңүз? 2 ай деп сүйүнүп сүйлөйтмиш. Чынбы ошол нерсе? 2 ай төлөй элекмин деп айтып, бирок аны өзү деле айтып келди мага. Бул просто ошолор деле өзү ойлонсо болот да, ошол бул мисалы үчүн бир нерсе айтайын, 50 машина чыгарган да, 50 солярис чыгарган, бардыгы билсе керек. 50 соляристен 15-inde платеж болсо банкка, 15-inde 15 машина төлөйт эле. Реалий. Бир убакта 50 солярис чыгаргансыз. 15-inde бардык машина төлөш керек, бирок 15-inde келгенде ИПшниктер түшүнөт болуш керек, мени алып чыгып аткандар. 15-inde бир 15 машина төлөйт, калган бир жума жалдырап отуруп зорго аласың. И ошол нерселердин аркасынан пени, штраф деген нерселер келет да, мен эч качан пенилерди бирөөгө айтып же мындай кылган эмесмин. Бирок ошол нерселер баары тоскоолдук алып келет да. Оправдывать этпейм, ошол туугандар просто менин видеого чыгып аткан нерсем реально карап көргүлө, калыс карап көргүлө, анан менин бир провокационный бир нерселерди коюп, Эски Кыргызстандын кандай бийлигине аралаштырып, не стоит этого делать. Есть наша ситуация, башка бирөөлөр келип аралаша албайт. Биздин ситуацияда биз барбыз, биз күнөөлүүбүз, биз правбыз. Ошону чечишке аракет кылыш керек до конца. Мен ана кече водительдер менен жолуктум. Водительдердин жарымы за, жарымы против болуп кеттиптер. Мен ошо айтып атпаймынбы, бүткөн водительдерге мен ниетим бар, ошо ниетим, жакшы ниетим бар. Бир күн болсо бир күнү Кудай кааласа алып келип туруп плюстөрүн берип, мынакей жакшы жаманбы тапшырып бердим деп. мына чайды мен ичип коюп атам. Ичтам. Чайдан ичсеңиз. Тургандар, бүгүнкү кыскача десем туура эмес болуп калат. Мындай подробный информация сиз жөнүндө кыскача ушундай болду. Каналга сөзсүз лайктан басып, ой пикир жазып, колдоп туруңуздар. Анан ушул видеодо аты аталган, же болбосо Төлөгөн байкен машина паркында иштеген, машина алган, анан ушул суроолорго макул эмесми дегендер жазыңыздар. Сиздер менен дагы жолугушууга даярбыз. Жакында Москвада жаңы кыргыздар келгенде мына Кремль, мына Москва Сити деп достопримечательностьтарды айткан, анан она Төлөгөндү билесиң, мына Төлөгөндүн офиси деп айтып калат ошо. Төлөгөн байке, сизге дагы чоң рахмат. Жок деп келип интервью бергениңизге. Сиз анча амчаса келе бербейсиз. Анан сизге эркин микрофон убактан пайдаланып. Ошо айта турган нерсемди айттым. Жаман көрбөңүздөр, бул өтө кыйын ишкен бизнес, оңой эмес. ИПшниктерге айтарым, өзү постоянно айтып келем, жүрөгү ток, күчтүү адамдар гана кыла алат да, бирөөнүн жерине келип бизнес баштап, эч ким поддержка кылбайт, өзлөрү рисковать этип, ДТП болуп калат бир машинаңчы. Тотал ДТП болуп калат, ал водитель эч качан жоопкерчилик албайт.
2 жатат ал нерсе. Жигитлер даже просто 2 айга машинасын алдырганда төлөй албай таштап качып кеткендер бар. Бар да эми штрафтарды айтсамчы, туугандар, штрафтар даже 500 сомдук 5000 штрафтарды төлөбөгөндөр бар. 5000 штрафтарды төлөгөн. Азыр менин штрафтарым азыр июлдан баштап каралбай калды. Бүт менин мойнума жатып калат да, карыз болуп. Ошол нерселерди ИПшниктерге айта турган нерсем, менин ошибкаларымды кылбагыла, иштериңерге ийгилик, эстен-аман машиналарды элге өткөзүп берип, дагы өркөндөп, өсүп, bundan ары айтарым ошо ИПшниктер биргелешип, бири-бириңерге сообща, бири-бириңерге враг болбой, көрө албастык кылбастан бир калкпыз. Мен айтып атпаймынбы, мисалы үчүн органда иштеген анан охрана менен жүрөт атпайбы? Биз аларды пайдалансак, пайдалана ала турган нерсе бар да, действительно. Бирок кыргызчылык кылып келебиз да все равно. Кыргызчылык кылып келебиз. И ойлойм, бир аксакал таксырлар келип эле сөздүн үстүндө чечүүгө жакшы да. Муш менен жүрдүк жаш урса, муш менен анан биякта таанышым бар. Бизде кыргыздарда сразу эле бирөөлөрдү алып келип айтат да, мына таанышым, ана таанышым. Мындай эмес. ИПшниктен сурап калайынчы. Эң знаменитый ИПшник ким Москвада? Билесизби? Азыр көп балдар иштеп атат, бирок Кочоназар жакшы иштеп атат. Жакшы алып кетип атат. Ошо самый главный. Айтып атпаймынбы, менин ошибкаларымды кылбаса эле жакшы бүтөт. Дагы өркөндөп, өсүп. Кожоназар баягы подполковникмин деген бала же полковник? Автокредит, автолизинг. Профсоюз KG истеди. Буюрса профсоюз KGден да интервью алабыз. Биздин командадан дагы балдар чыгып атты, бирок көбүндө ошо эми анча-мынча ошибка кылганыбыз үчүн жакшы алып кете албадык бул бизнести, бирок жаш поколение, Кудайга шүгүр, биз эми ойлойм, биз кылган ошибкаларды ошол пайдаланып, дагы жакшы өспөй. Өз менин мечтам ушундай эле. Биздин кылган ошибкаларды кылбастан, ошо биздин поколение ушуну жакшы алып кетсин депчи. Ошо Дастан жакшы иштеп атат азыр. Даже банктардан деле айтат, ошо молодец. Дастан деген ким? ИП Абдуллаев деген Дастан бар. Танса керек адамдар ошо биздин командада иштейт эле. Азыр иштеп атат. Дагы да ошо өнүгүп өркүндөй берсин. Биз кылган ошибканы кылбасын, дагы да көп чоң нерселерге жетишсин. Биздин кылган нерсени ошо сабак кылып жакшы алып кетсе, жакшы болот да. Түшүндүм. Чоң рахмат туугандар. Каналга лайк басып, айтып коюңчу, салам KGни колдоп койгула. Салам KGни колдоп койгула. Эми силерге айта турган нерсем, блогерлерге айта турган нерсем, бизде ушундай нерсе бар. Сен тартсаң, сен жоопкерчилик алып каласың, анан бирөө алып келсе, сен алып келдиңеле деген нерсе бар го? Жок. Мен ойлойм, любой нерсени адам кылганда өзү решение кылат, туурабы? Өзү решение кылат и дальше өзү жоопкерчиликти алыш керек. Силер тартканда бирөөдү жакшы кылып, бирөөдү жаман кылып же бир хайпка иштебестен, Мен как она есть. Мен жаман болсом, мен прямой, жаман почти прямой мен неправ болсом, мен неправ кылып тарткыла, мен айтам. Туура эмес, баягы айтып атам го, ким бул видео менен макул эмес болсо, аякта тартканга даярбыз. Укканга даярбыз туугандар. Жазыңыздар, силердин ишиңер элдерге туура маалыматты, калыс. Ошо видеонун башында айтам деп унутуп калыпмын. Калыс. Мен сизди да тааныш эмесмин, бияктагыларды да тааныш эмесмин. Ошо туугандар, видео менен бөлүшүп коюңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Кыска ойлук кылбагыла. Машиналар азыр көп ИПшниктердин машиналары Кыргызстанга кетип атат. Аны бардыгы билет. Жакшы нерсе менен бүтпөйт. Бардык нерсени Алла Таала көрүп турат, ошо жаман ой кылып, кыска ой кылып азыр машинаны алып барып минтип алам, анан сатып берем. Мен айтып атпаймынбы, бир машинам Валафода эле ачык эле сатылып атат, мына коюлупчу. СТСи бар, ПТСи жок, Россияга кирген болбойт деп. Бул нерселердин последствиясы болот. Любой решениянын последствиясы болот. Последствияга чыдаш керек, жоопкерчилик алыш керек. Ошол. Ассаламу алейкум рахматуллах. Ассаламу алейкум, урматтуу жалпы Москва шаарындагы мекендештер, жалпы айдоочу байкелер. Силерге биз өзүбүз жакын арадан бери иштеп баштаган ушул автосервисибизди сунуштай кетет элек туугандар. Услугаларыбызды айта кетсек, скот развалыбыз бар туугандар. Бул жакта развалыңыздар, келип койдуруп кетсеңиздер. Анда сырткары проточка дисков туугандар. Запчастьтин түрлөрү бар, майлардын да түрлөрү бар. Коробканын майы болобу, двигательдин майы болобу, баарын алмаштырабыз. Вариатор, робот, автомат баардык түрлөрүн алмаштырабыз туугандар. Свеча, колодка деген нерселердин баардыгы бар. Ошондуктан биздин майлар туугандар
завод рекомендация берген майлар, качественный майлар. Номерлерге байланыша берсеңіздер болот туугандар. Барыңыздар.